Ыйык элчи Павылдын Тессалоникалыктарга жазган 2-каты. 1-бөлүм. Кудай атабыздын жана Теңирибиз Иса Машаяктын Тессалоника жыйынына Павылдан, Сыластан жана Тиметейден салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге райымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Бир туугандар, Кудайга ар дайым ыраазычылык билдиришибиз керек. Ошенткенибиз туура. Анткени силердин ишенимиңер өсүүдө. Баарыңардын бири-бириңерге болгон сүйүүңөр артууда. Ошондуктан биз Кудайдын жыйындарында силер менен мактанып жатабыз. Башыңардан кечирип жаткан куугунтуктар, кыйынчылыктар учурундагы чыдамдуулугуңар, ишенимиңер менен мактанып жатабыз. Ушуларды башыңардан кечирип жаткандыгыңар Кудайдын адилет соту боло тургандыгынын белгиси. Кудайдын падышачылыгы үчүн азап чегип жаткан силер Кудайдын адилет сотунун негизинде Кудайдын падышачылыгына татыктуу деп табыласыңар. Кудай адилеттүү, силерди кордогондорго ал кордук көрсөтөт. Кордолуп жаткан силерге жана бизге кубаныч тартуулайт. Теңир Иса өзүнүн күчтүү периштелери менен жалындаган от менен асмандан келгенде ушундай болот. Ошондо ал Кудайды тааныбагандарды жана биздин Теңирибиз Иса Машаяктын жакшы кабарына баш ийбегендерди жазалайт. Алар Теңирден жана анын кудуретинин даңкынан ажырап, түбөлүк өлүм жазасына тартылышат. Мунун бардыгы Теңирибиз Иса Машаяк өзүнүн бардык ыйыктарынын арасында даңкталыш үчүн жана бардык ишенгендер аркылуу таң калтырарлык улуулугу менен көрүнүш үчүн келген күнү болот. Алардын ичине силер да киресиңер, анткени биздин күбөлөндүрүүбүзгө ишенгенсиңер. Ошондуктан биз Кудайыбыздын жана Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымына ылайык, Теңирибиз Иса Машаяктын ысымы силер аркылуу даңкталышы үчүн жана силер ал аркылуу даңкталышыңар үчүн, Кудайыбыз силерди өзүнүн чакырыгына татыктуу кылсын деп, жакшы иштерди кылууга болгон ниетиңерди ишке ашырсын деп, ишенимден улам кыла турган иштериңерди өзүнүн күчү менен аягына чыгарсын деп, силер үчүн дайыма сыйынабыз.